Ассаламу алейкум, урматтуу Муз-ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы туугандар? Бүгүн биз ипподромдобуз. Оштун ипподромунда сиздерге бир сыны келишкен Ганновер пародасындагы бою чоң бир атты тартып көргөзүп берели достор. Биз менен чогуу болуп бул атты көрүңүздөр. Аттын сынында сөз болушу мүмкүн эмес туугандар. Бул аттын улагы дагы бар экен. Азыр толук маалыматты ат боюнча ээсинен сурап алдым. Азыр ошону мен айтып берейин сиздерге. Сиздер көрүңүздөр. Эгерде аттар жаккан болсо, Оштун ипподромуна келип бул атты көрүп кетсеңиздер болот. Ганновер пародасындагы бою 1.70ке чукулдап калган бул атты азыр 70 чыгабы ака? 70ке чукулдайт экен достор. Караңыздар, аркаңкы эки бутак мынакей улактан буттары тебеленген жерлерин көрүүгө болот достор. Бул атты мен азыр жашы 2 асыйда экен. 2 асый болгону туугандар 5 жаш болуп калат. Эгерде ушундай аттарды караштырып жүрсөңүздөр, чалып байланышыңыздар, азыр атты бир сыйра чабып көрүп, аттын ден соолугу жакшы экен. Ден соолугуна жооп дейт, жеп ичтери аябай сонун дейт туугандар. Кашкасы ушундай пешенесинде ай кашкасы бар. Ганновер пародасындагы үйүргө кое турган, бул аттан тукум ала турган ат экен достор. Атты улакка чабып, бул жердегилер айтып атышат, улакты кесет экен деп достор. Караңыздар. Ганновер пародасындагы бул атты туугандар, бул аттын күлүктүгүн ушул жерде ипподромго келип, күлүктүгүн сынап туугандар. Көрсөңүздөр болот. Үйүргө койлу эле экен, бирок коюп үйрөтсө болот дейт ээси. Анда эмесе туугандар, бул ат боюнча кайманаты чайка деп, кайманаттагы жөн жерден коюлбаса керек. Чайка деген бул аттын уч аяктыгын билдирген кайманат болсо керек деп мен да ойлоп жатам туугандар. Аттын ден соолугу ушул бутунда тебеленген жерлер гана болбосо, калганы баардыгы жакшы экен туугандар. Мынакей көкүрөк тарабы өзү Ганновер пародасындагы аттар ушундай ничкерээк келген туугандар. Аркасы субагай аттар болот. Интернеттен дагы издеп көрсөңүздөр. Эми бул аттын баасына келип токтолгон болсок туугандар, баасы $5000 кеми бар деп бааланып атат. Айтылган баадан сөзсүз кеми болот достор. Баага болгон өзүңүздөрдүн көз карашыңыздарды жазып, бул жака бастырып койчу кетсеңиздер болот. Мынакей аттын баскан басыктарын сиздер байкаңыздар. Ат кандай экенин комментарийге жазып, өзүңүздүн оюңузду пикир кылып калтырып кетсеңиздер болот туугандар. Ошентип бүгүнкү чыгарылыштагы Ганновер пародасындагы чайка кайманатындагы атты тартып көргөзүп чабып бердик туугандар. Эми бул чыгарылыштын аягында дагы бир сыйра чабып көрсөтүп коелу. Мынакей достор, аттын күлүктүгүнө бир маани берип, чайканы көрүңүздөр туугандар. Ошентип достор, бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыгып калды. Бул жоош Ганноверди көрүп кетүү үчүн Оштун ипподромуна келесиздер. Атты көрүп, атка болгон маанини берип туугандар. Ат кандай экенин комментарийге жаза кетсеңиздер болот. Сиздер менен Муз-ТВ каналы. Менин атым Замир болду туугандар. Ат жаккан болсо, сиздерден бир класс.